Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Ак Тилек тарапта жайгашкан 40 гектардын экинчи көчөсүнөн жери 4 соток болгон даяр 2 этаж сатылуучу ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Жашылап отуруңуздар, азыр бул жерде 4 соток жери менен ушул үй сатка чыгып атат. Ана боковой тарабында пустой теп-тегиз дагы бир 4 соток жери бар. 4 соток пустой жер и 4 соток жери менен ушул үй. Экөө биригип чогуу сатыкка чыгып атат туугандар. Түшүндүңүздөр, а? Бул жанагы сатылуучу үй. Анын жанында мына 4 соток жер. Экөөнүн ээси бир. Экөө чогуу сатыкка чыгат экен. Үйдү отдельно, жерди отдельно сата албайм дейт. Эгерде ала турган болсоңуздар, бул үйдү дагы аласыздар и 4 соток жерди дагы аласыздар. Экөө чогуу биригип бир баага коюлду. Анан кеми бар туугандар. Эми бул жакта жашаганча сиздер нол жакты ишкана кылсаңыздар болот, мал сарай кылып бука, кочкор баксаңыздар болот, а? Эки кызыл китеби бар. Бул жактыкы кызыл китеп, бул жакы отдельно кызыл китеп туугандар. Так, достор, мен турган жер Ак Тилек. Барыңыздар билесиздер. Ак Тилек круговойдон жапалак тарапка 400 метр жүргөнүңүздөрдө мына светофордон солго бурулуп, мына асфальт көчө менен түп-түз чыгып барсаңыздар, ал жак Ак Бура 2. 40 гектар дагы деп коет. Ак Бура 2-нин экинчи көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына Ош шаарынын мэри ошо Ак Бура 2ге 40 гектарга өтө турган жолдорду ачып, мостторду коюп койгон. Каалаган жагыңыздар менен эле бара бересиздер экинчи көчөсүнөчү. Биринчи мына үйдү көргөзүп берейин сиздерге, чётко кылып жүрүңүздөр. Границасы ушул жерден башталат. Мына барат, аркасы менен. Мына сары забор ушул жерге барып такалат. Нар жак уже пустой 5 соток жер. 4 соток жердин арка. Эми жүрүңүздөр. Кирейли үйдүн ичине, көчө тараптан көрүнүшү жакшы. Так, мына баратан ачып кирип келе бересиздер. Ылдый тарабы брусчатка, өйдө тарабы арка, киргенде да кеңири, бир 4 машина, 5 машина жөн эле атат. Мына боковой тараптарында место калтырылган, бардыгы жайында. Өзү жашаган сонун үйлөрдүн бири. Келесиздер, жашайсыздар. 2 этаж үй туугандар, мына караңыздар. Мощный болуп турат, 5 комнатадан турат. Узун турасы 11ге 9 экен. Нол жакта кошумча курулуштары дагы бар, жүрүңүздөр. Бир өтүп көргөзөйүн. Анан үйгө кирем, Кошумча курулушу бул эми очок, тандыр ушул жакта. Саморлоручу. Нол жакта болсо сөрүсү. Нол жак жашыл зона. Топкасы, сырткы ажатканасы, отункана, көмүркана бүт бардыгы ушул жакта. Азыр сабыр кылсаңыздар бардыгын көргөзөм чекеден. Жүрүңүздөр, биринчи үйдү көргөзөйүн туугандар. 11ге 9 экен. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жүрүңүздөрчү эми. Мына эшикти ачып туруп, бисмилла деп туруп кирип келе беребиз. Киргениңиздерде прихожка болуп калат. Нол жакта бөлмөлөр. Азыр санузелин көргөзүп коеюн биринчи. Мына ванна, стиралка барды ушул жакта. Түшүндүңүздөр, Нол жакка жүрүп келсек, сразу экинчи кабатка чыгып кеткен лестницасы. Мен болсо оң тараптагы комнатадан баштай берейин. Бул жагы кухня. Жеңелерибиздин офиси деп коем. Мына паровой отопление батарейкалары бар. Топкалары сыртта. Кышында ушундай бир үй жылыш боюнча маселе жаралбайт. Бул жак болсо экинчи комната. Типа гостевой, конок бөлмө сыяктуу экен. Чоң, жакшы эле болуп турат, Эми бул жактан чыгабыз. Мына туугандар. Кеңири сонун экен. Так. Азыр кандай кылайлы? Мына жактарга дивандарды коюп койгон. Эми лестница менен эле сразу өйдө тарапка чыгайлы, жүрүңүздөр. Мына көрүңүздөрбү? Бардыгы жайында. Бул жактан ошо көчө тарап карап турат. Айнектеричи. Бул конок бөлмө өтө чоң экен. Той топур болсо бүт бардык үй балдарды ушул жака алып кире бересиздер. Бул жак балдардын уктоочу бөлмөсү. Көрүнүп эле турат, шкафтары менен, бардык шарттары менен экен. Жакшы. Анан чыкканда дагы кеңири кире бересиздер. Типа холл катары болуп калат. Батарейкалар коюлган. Туугандар, 2 балкон бар. Бул биринчи балкон болуп атат. Эми жүрүңүздөр. Бул жак экинчи балкон. Көрүңүздөрбү? Витти караңыздар. Жакшы даяр үй, келесиздер, жашайсыздар. Бардыгы жайында. Эми жүрүңүздөр. Кошумча курулушуна дагы өтөйлү.
очок, баардыгы ушул жакта. Саморлор. Бул жак типа летний сөрү деп коебуз. Тапчан. Жакшы. Так. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр да мындай келип көрүп кетсеңиздер жакшы болот. Вариант обмен жолдору жок. Бир аз тыйын керек болгонуна байланыштуу нак акчага сатып атам деп ээси мага маалымат берди. Бул жери жашыл зона, көчөттөр эгилген. Жакшы. Үйдүн арт тарабын склад кылып койгон. Арт тараптары склад. Мына жак отункана, көмүркана, нар жагы уже ажаткана болуп калат сырткыча. Ушундай. Мына 4 соток жерди дагы бир жакындатып көргөзүп коеюн сиздерге, кап өтпөсөңүздөр. Граница ушул жерден башталат. Кошунан Песковок заборуна барып такалат. Ошол жер туугандар, тегиз пустой. Мал сарай салып, Кудай буйруса сонун кылып отурукташып аласыздар. Документинен маселе жер албайт. Сон болот, жериңиздер ошондо 8 соток болуп кеңир болуп калат да. Же наоборот, бул жака балдарыңыздарга же кызыңызга үй салып берип койсоңуздар болот.